Эки робот Жакардадагы Пертамина Джая ооруканасында медициналык кызматкерлерге коронавирус ооруларын дарылоого жардам бере баштады. Роботту башкарган камераман Бернард сенсордуу робот жайгашкан бөлмөнү сканерлейт жана сүрөттүн жардамы менен робот бейтапкананын ар бир пациентине жардам берет деп түшүндүрдү. Menuju tempat pengisian baterai, silakan tunggu. Италиянын люкс унааларын чыгарган Ferrari компаниясы өзүнүн Маранелло заводунда дем алуу клапандары жана бет каптары үчүн аксессуарларды өлкөдө коронавируска каршы күрөшүүгө чыгара баштады. Сууга секирүү шаймандары үчүн иштелип чыккан ар кандай бөлүктөр, ошондой эле сууда сүзүү үчүн буюмдар дем алуу органдарынын жетишсиздигинен жабыркаган бейтаптарга жардам берүү үчүн атайын бет каптарга айландырылды. Ошентип фабрикада бет каптары үчүн клапандар, ошондой эле термопластикалык компоненттердин аксессуарлары жасалат. Өндүрүштөн кийин медициналык буюмдар Италиядагы коронавирус менен күрөшүп жаткан жергиликтүү ооруканаларга өткөрүлүп берилет. Синхрондук сууда сүзүү боюнча 5 жолку Олимпиада чемпиону Светлана Ромашина үйдө спорт менен машыгууга боло тургандыгын көрсөттү. Ал үчүн жеке бассейни бар сарайдын кереги жок. Кыз жөнөкөй ваннада синхрондуу сүзүү элементтерин оңой эле жасайт. Буга кичинекей кызы дагы жардам берет. Ал келечекте апасынын жолун жолдойт. Социалдык тармактарда ишемби күнү Ромашинанын аккаунтунда жарыяланган кадрлар ваннадагы спортчу менен анын кызынын синхронизм программасынан кандайча кыймылдап обон ырдап жаткандыгын көрсөтүп турат. Ромашинанын эсебинде 5 алтын медалы бар. Мындан тышкары спортчу 21 жолу дүйнөлүк чемпионатты жеңип алган.